Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 2-сентябрда Өмүрбек Текебаев Жалал Абадтын Акман айылында тарапташтары менен жолугушту. Ал 29-августта үй камагына чыккан болчу. Бүгүнкү жолугушууда Текебаев бир катар жагдайлар боюнча сөз кылды. Соңунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева тууралуу айтып өттү. Муну аялым Айгүл экөөбүз эле билебиз. Мен түрмөдө отурганда аялым көргөнү келген сайын Атамбаевдин аялы менен тойдо көрүшүп калчу элек. Ошого чалып көрөйүнбү дейт. Мен болбойт, кор болбойлу, суранбайлы деп айтам. Аялым ага карабай кайра суранат. Карасам өзү арыктап жүдөп кеткен. Анан мейли айтсаң айтып көр дедим. Кийин Айгүл Раиса Атамбаева менен телефондон сүйлөшүптүр. Ошондо Раиса Атамбаева: "Биз айтканбыз, мойнун алса штраф менен чыгарып жиберебиз дегенбиз. Бирок ал мойнун албай жатпайбы" деп жооп бериптир. Чын эле ага чейин жактоочу аркылуу мага ошондой сунуш түшкөн. Мен акчаны алып партияга иштетип жибердим эле деп ишти мойнума алсам чыкмак экенмин. Өзүм өмүр бою коррупция менен күрөшүп жүрсөм, кантип аны мойнума алып чыгып кетем? Андан көрө түрмөдө жатсам да элдин ишениминде болгонум жакшы дедим, дейт Текебаев. Экс-мэр Нариман Тюлеев өзү курган үйдөгү батирлердин мыйзамсыз сатылып кетиши тууралуу түшүндүрмө берди. Бүгүн мэрия муниципалдык мүлк башкармалыгынын кызматкери Москва көчөсүндөгү номер 191-үйдөгү 8 муниципалдык батирди сатып салганын жарыялаган. Турак үйлөр муктаж жарандарга берүү үчүн каралып жаткан. Маалыматка караганда аталган батирлер мурунку мэр Нариман Тюлеевке карата козголгон кылмыш ишинин алкагында конфискацияланган. Анын айтымында соттун чечимин аткаруу тууралуу маселе турганда, мыйзамсыз камакка алынган балдардын абалын жеңилдетүү үчүн ал кетирилген чыгымдын ордун төлөп берүү чечимин кабыл алган. Мен акча берсем тигил же бул чөнтөккө түшүп калат деп күткөм. Мындан улам батирлерди берүүнү чечкем. Арызда аталган батирлер бюджеттик уюмдарда иштеген кызматкерлерге берилсин деп сурангам. Бирок бул батирлерди сатып салышыптыр. Бирок бул бир эле кишинин колунан келген жок. Тергөө баарын иликтеп чыгат деп ишенем, деди Нариман Тюлеев. Балык болуп ысык көлдү сүзүп өтмөкчү болуп дайынсыз жоголуп 8 сааттан кийин табылган Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев коомчулукта өзүн бир пиар кылып алды. Ошентип Асрандиевди русалка куткарып, 8 саатта океандан куткаруучулар таап, өзү коомчулукта тизе бүгүп рахмат айтты. Албетте бул сөз тамаша, бирок айрым жарандар Асрандиевдин бул жоругун пиар катары айтып сындап киришти. Активист Темирлан Урмухов: "Табылыш үчүн алгач жоголуш керек. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиев деген немени көлдө жоголуп, анан табылды дешип чуулдашты. Чынында бул алдын ала даярдалып, мамлекеттин эсебинен өткөрүлгөн чоң пиар кампания болуп калды. Эндиги жылкы шайлоодо Асрандиевдин фамилиясын көрүп калсаңар таң калбагыла. Негизи бул Асрандиев мурда 2 рет көлдү сүзүп өткөн дешет. Ал сүзүп өткөнү көп жарыя болбой калып, азыр ойлоп тапкан ушул болду. Өкмөт башчы бул чиновникке чукул чара көрүү зарыл. Башкаларга да сабак болуудай кылып тиешелүү чара көрүлүшү керек. Болбосо мындай чиновниктердин шоу өткөргөндөрү көбөйүп чыктымал. Көлдө жоголуп, тоодон адашып, отко сууга кирип дегендей жоруктар орун ала башташы толук мүмкүн. Кыскасы, Эркин Асрандиев деген чиновник көлдө жоголгон эмес, атайын уюштурулган пиар кампания болду. Өкмөт башчы Абылгазиев: "Бул төбөлүңүзгө чара көрүңүз. Издөөгө кеткен бюджеттик каражатты толугу менен төлөп, штраф тартсын" деп билдирди. Эске сала кетсек, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев 31-августта көлдө сүзүп бара жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Булак Назар Ньюс KG. Сокулук районунда атасы кызын зордуктап койгон. 14 жаштагы кызы боюнда болуп калып, 4-июлда уул төрөгөн. Бул тууралуу укук коргоо органдарына маалымдашты. Маалыматтарга караганда, боюнда болуп калган кыз аборт кылдыруу үчүн гинекологко кайрылган. Врач болсо кыздын төрөшүн күтүп, төрөгөн соң баласын өзүнүн туугандарына берген. Өз кызын зордуктаганга шектелген 53 жаштагы ата Сөрөй кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми өспүрүм кыздын төрөтүн кабыл алган врачка жана кыздын апасына юридикалык баа берилмекчи. Булак Назар Ньюс KG. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрамидин Айткуловдун үстүнөн дагы бир арыз түштү. Бул тууралуу Бишкек ШИИБдин маалымат кызматы билдирди. 24-августта Эма аттуу жаран милицияга кайрылып, жактоочунун өзүнө, жубайы Раушан Айткуловага жана баласына доо койгон. Милициянын версиясы боюнча бул үй бүлө 2016-жылы алдамчылык жолу менен тургундун ишенимине кирип, $11.678 алган. Икрамидин Айткуловдун үй бүлөсү 1 айлык мөөнөткө карыз алган. Белгиленген убакыт өткөндөн кийин үй ээси 2017-жылы июнь айында
учурда 3 айлык мөөнөткө деп келишим түзгөн. Бирок Айткулов милдетин аткарган эмес деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Айткулов 22 августта Бишкек ШИИБке сурак бергенден кийин кармалып, башкаруу чарасы тандалган соң үй камагына чыгарылган. Буга энди аттуу жарандын алдоо жолу менен $5500 акчамды алып алды деп 1 жыл мурун жазган арызы негиз болгон. Андан кийин Айткуловго дагы бир айып тагылган. Анда доогер 2014-жылы Айткуловдун баласы $31,000 карыз алып бербей жатканын айткан. Кийин карызды кайтаруу милдетин атасы мойнуна алып келишим түзгөн. Бирок акчаны бербей жүргөн айтылат. Белгилей кетсек, Айткулов азыркы учурда ИИМдин мурдагы орун басары Кусан Асановдун жактоочусу болуп жүргөн. Ал президентке, премьер-министрге кайрылып, Асановдун ишин иликтөө бүткөнгө чейин Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди ээлеген кызматынан четтетүүнү суранган. Биз Атамекен партиясы биринчилерден болуп Алмазбек Атамбаев бийликти узурпациялап жатат. Ал артынан жетеленме бийлик, жетеленме өкмөттү коюп кеткени турат деп айтып чыктык. Мындай билдирүүнү саясатчы Өмүрбек Текебаев Жалал Абад облусунун Акман айылындагы тарапташтар менен жолугушуу учурунда айтты. Биз бийликтен оппозицияга өз ыктыярыбыз менен кеттик. Жөн эле кетпестен ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырын тобокелге салдык. Бир нече адамдарга иш козголду. Айрымдары иштен алынып, айыл өкмөттө иштегендерге чейин куугунтукталды. Убакыт өттү. Атамбаевдин бүт планы ашкере болду. Үстүнөн 14 иш козголуп, бүгүн камакта отурат. Бирок мен зордук, зомбулук, мыйзамсыздыктын курмандыгын көргөндөн кийин андайды душманыңа да каалаба дейт кыргыз. Мен бүгүнкү бийлик Атамбаевке козголгон кылмыш ишин ачык айкын, адилет, мыйзамды сактап, эл алдында сот ачык карашын каалайм. Күнөөсүз болсо иши кыскартылып, күнөөлүү болгон кылмыш иштер үчүн мыйзам алдында жооп бериши керек. Ал да бирөөнүн баласы. Кылган гана кылмышына жооп бериши керек, деди Текебаев. Андан кийин ал Сооронбай Жээнбеков тууралуу сөз улантып, аны Атамбаевдин досу деп атады. Түрмөдөн чыккан күнү Жээнбеков тууралуу жакшы сөз айттым эле. Интернетте мени кошоматтык кылып жатат, сыныптыр деп сындашты. Мен кайрадан айтып коеюн, бул эки дос чырдашты, бийлик талашты деген ой пикирлер айтылды. Кайсы бир мааниде бул туурадыр. Мени алардын чырынын чыныгы себеби кызыктырбайт, иштин жыйынтыгы кызыктырат. Жыйынтыгында мурунку президент жасаган былык иштердин бети ачылды. Үстүнөн иш козголуп, мурдагы президент деген макам алынып, абакта бул кыргыз өлкөсүндө түшпөс хан болбойт деген түшүнүктүн пайда болгонунан кабар берет. Эгер ушундай салт уланса, азыркы президент өзү жаман иштеген болсо, ал да жооп берет. Ал Атамбаевди ушундай ишке кириптер кылуу менен өзүнө чоң жоопкерчилик алды. Ошентип жаңылануу процесси башталды, деди ал. Башкаланын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот процесси уланды. Анын жүрүшүндө күбө катары курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы төрагасы Турдубек Мамбетов суроолорго жооп берди. Анын жүрүшүндө Мамбетов жепти жаңылоо учурунда сметалык долбоорду сураганда, ал жок болуп чыкканын билдирди. 2018-жылы кыш шилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүлөрдөн кийин оңдоп түзөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Эксперттердин тыянагы боюнча жепти модернизациялоо долбоорун даярдоодогу, кол коюудагы жана ишке ашыруудагы коррупция фактысынан мамлекет 5 миллиард 439 миллион сом мөлчөрүндө зыян тарткан. Иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Буга чейин 90га жакын күбөнүн ичинен 9 күбө калган айтылган. Алардын ичинен 5 күбөнүн учурда кайда экени белгисиз экенин адвокаттар айтып чыгышкан. Кармалгандардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Бримкулов бар. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган. Караколжо айылдык кеңешинин депутаты Уларбий Байгожоев айыл өкмөт башчысын ур токмокко алды деп айыптап чыкты. Анын айтымында айыл өкмөт башчысы Алымбек Ормокеев мылтык кезеп сабап салган. Караколжо айыл өкмөтүнүн башчысы мени жайлоодон келаткан жолдо кармап, мылтык менен коркутканга аракет кылды. Бир аз кызуу экен. Мылтыгын тартып алып айылга түшүп келген элем. Кеч киргенде артымдан өзүнүн 2 уулун жана дагы 10 чакты жигиттерди ээрчитип келип, мени көптөп токмоктошту. Бизди ажыратууга чыккан апамды да сабап салышыптыр. Азыр апам экөөбүз тең ооруканада жатабыз деп билдирди ал. Депутат мушташтын себебин айыл өкмөттүн ишин такай сындаганы менен түшүндүрдү. Караколжо айыл өкмөтүнүн башчысы менен айылдык кеңештин депутатынын мушташын Ош облустук милициясы да ырастады. Милициянын расмий маалыматына караганда, айыл өкмөт башчысынын 2 баласы кармалып, үй камагына чыгарылган. Айыл өкмөт башчысы өзү азырынча ооруканада жатат. Мушташка катышкан башка балдар суралып жатат. Сөз болуп жаткан Караколжо айыл өкмөтүнүн башчысы Алымбек Ормокеев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок милиция Ормокеев да депутатка каршы арыз жазып, ооруканага жатып алганын билдирди.
Бишкек мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев жакында эле алдамчылыкка барды деп шектелип, кийин качып кеткен кызматкердин кыңыр иштерин аныктаган. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык шектүү кызматкер июль айынын ортосунда башка адис болуп ишке орношуп, документтерди жасалмалап жарандардан акча алган. Ал муниципалдык менчикти сатуу боюнча аукциондун протоколун жасалмалап, Москва көчөсүндө жайгашкан 8 батирди сатып жиберген. Анын акчасын алып из жашырып кеткен. Тынаев алдамчылык схемасын байкап калып, милицияга кайрылган. Шектүү кызматкерге издөө жарыяланды. Ал адамдын муниципалдык башкармалыкта болгону 1,5 ай гана иштегендиги айтылды. Үмүт 2020 жаңы кыймылы системаны буза алабы? Жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин экс депутаты Ширин Айтматова тарабынан түзүлгөн Үмүт 2020 элдик кыймылы албетте коомчулуктан колдоо табат. Бирок мындай демилгелерди аягына чыгаруу кыйын. Мындай оюн Вести KG сайты менен мурдагы парламент өкүлү Ишенбай Кадырбеков бөлүштү. Көптөгөн активисттер мындай кыймылдарды түзүп, кийин каякадыр жоголуп кетишчү деп эскертип өттү ал. Эгерде Ширин Айтматова алдыдагы парламенттик шайлоо алдында депутаттардын кимис элге каршы чечимдерди кабыл алгандыгын көрсөтүүгө кудурети жетсе, маанилүү саясий фигуралардын катарына кирип калмак. Эл жок дегенде иллюстрацияны элестеткен чечимди көрүшү керек. Бирок мындай ишти аягына чыгаруу өтө татаал. Эгерде колунан келсе, албетте жакшы упай топтоп алат. Ал ортодо саясаттануучу Марсариев Ширин Айтматова көрүнүктүү саясий фигурага айланышы мүмкүн деген ойдон алыс. Анын коррупцияга каршы кыймылы парламентке кирүүгө багытталгандыгы түшүнүктүү, деди ал Вести KG сайтына. Ал бул стратегияны башка постсоветтик өлкөлөрдүн тажрыйбаларына таянып тандап алган. Анда шаардык жаштарды мобилизациялап, нааразы шайлоочулардын жардамы менен көтөрүлүү мүмкүндүгү бар. Бирок Осмонкуловичтин пикиринде, Айтматованын демилгеси аймактарда чоң колдоо таба алат. Аймактарда жарандар көбүнчө консервативдүү көз карашта. Алар өздөрүнүн корпоративдик жана уруучулук кызыкчылыктарына таянып шайлашат деп тактап өттү ал. Эгерде азыркы бийлик протесттүү электоратты тартканга кызыктар болсо, анда балким Ширин Айтматовага шанс берилет. Шайлоодогу ийгилик көз каранды болгон дагы бир фактор бул каражат. Үмүт 2020 кыймылын олигархтар каржылаган шартта ийгиликтүү боло алышы мүмкүн. Бирок Ширин аларга каршы чыгып жаткандай, демек ал системага каршы чыгып жатат. Саясаттануучу эл аралык коомчулук Кыргызстандын бийлигине Айтматованын кыймылынын өнүгүшү үчүн кысым көрсөтүшү да ыктымал экендигин кошумчалады. Мен бирок баары бир анын демилгесинин иштеп кетишине күмөн санайм, деди Сариев. Өз кезегинде укук коргоочу Рита Карасартова Үмүт 2020 кыймылынын келечеги бар деп ишенет. Кыймылдын лидери ким экендигин ойлоп отуруунун кереги жок. Негизи эле белгилүү бир кишинин артынан баруу түшүнүгүнөн кетүү керек деп белгиледи ал Вести KG сайты менен болгон маегинде. Лидерлер менен чектелбечү убакыт келди. Мурдагы революцияларды элдер жасап, андан кийин бийликке келген саясатчылар келип, менин артымдан мынча түкүнчө киши чыкты деп соодалашканы биздин эсибизде. Рита Рахмановна элге азыр ушул сыяктуу долбоорлор керектигин кошумчалады. Башкысы реформанын конкреттүү планын жана аны ишке ашуунун так мөөнөттөрүн иштеп чыгуу деп тактады ал. Мындан ары реформаларды 5 жылга чоюу болбойт. Тактай кетсек, эгемендик күнүнө карата экс-депутат, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова кыргызстандыктарга кайрылып, уурулар менен коррупционерлердин мандатын жеке кызыкчылыктары үчүн колдонгон депутаттардын бетин ачып, өлкөнүн өнүгүшүнүн альтернативдүү жолдорун сунуштай турган Үмүт 2020 элдик кыймылынын түзгөндүгүн билдирген. Айтматова республикада системалык коррупция тамырлап алгандыгына, орточо эмгек акылар менен отурган ашкөз аткаминерлер хан сарайларды биринин артынан бири салып жатышкандыгына, чет өлкөлөрдөн кыймылсыз мүлк сатып алышып, алардын балдары болсо сырттагы акысы, асман чапчыган окуу жайларда билим алып, өздөрү дүйнөгө белгилүү курорттордо эс алышарына нааразы экенин билдирди. Мунун бардыгын алар бизден уурдаган акча менен төлөп жатышат, деди ал өз билдирүүсүндө. Элдин акчасы менен азыркы маалда биз элге каршы иштеген саткын парламентке ээбиз. Бир депутат анда окуганды билбесе, экинчиси коомдук транспортто жүргөндөн уялат, үчүнчүсү болсо 9000 сомдук маяна мамлекетте жок деп терең ишенет. Жогорку кызмат орундарында туугандарын, досторун, жеке айдоочу же күзөтчүлөрдү дайындаган аткаруучу бийлигибиз бар. Кийин булар элдик байлыкка кол салып отурушат.